Ассаламу алейкум. Адам баласы бай болуы, кедей болуы кандай гана жайда болбосун, же болсо мага койсо космосто болсо да, жердин 7 кабат түбүнө кирип кетсе дагы, эки нерсе адам баласын эч качан артынан калбай ээрчип жүрөт. Бирок адам баласы ушул эки нерседен аябагандай коркот. Бул эки нерсе эмне болду экен деп таңыркап турсаңыз, анда мен сизге айтайын. Бул эки нерсенин биринчиси ырыскы, ал эми экинчиси болсо өлүм. Бул эки нерсени уккан соң сиз ойлонуп жатсаңыз керек, адам баласы эмне үчүн ырыскыдан коркушу мүмкүн деп. Албетте адам баласы коркот, качан кедей болуп калуудан коркот. Бирок сиз канчалык деңгээлде кедей болуп калам деп корксоңуз дагы, ырыскы сөзсүз түрдө сиздин аркаңыздан ээрчип жүрөрүн эч качан унутпаңыз. Ал эми өлүм туурасында айта турган болсок, бүгүнкү күндө адам баласы канчалык өлбөй түбөлүккө жашагысы келсе дагы, ар бир тирүү жан, адам баласы болобу, дарак, өсүмдүк, жаратылыш болобу, тирүү айбанат болобу, ар бири сөзсүз түрдө өлүм даамын тата тургандыгы бүгүнкү күндө бизге акыйкат. Бул акыйкат туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу сөзүндө адам баласын эки нерсе ар дайым эч биринен калбастан ээрчип жүрөт, ал өлүм менен ырыскы деп айткан. Чын эле, өлүм келген учурда ырыскыңыз түгөнөт, ырыскыңыз түгөнгөн учурда өлүм сөзсүз башыңызга келет. Андыктан урматтуу мусулман бир тууган, кедей болуп калуудан коркпоңуз, өлүп калуудан дагы коркпоңуз. Өлгөндөн кийин абалым эмне болот деп мына ушул акыйкат нерседен өтө коркуңуз. Мен сизге ушул нерсени сунуштаймын. Ассаламу алейкум.